Бул кишини эми бүт кыргыз эли жакшы тааныйт, кандай киши экенин. Мен бул киши менен ушул саясатка келгенден баштап жакшы тааныш болуп калдым. Мен Нарын областынын губернатору болуп турганда бул киши спикер эле, ошондо Нарын шаарына иш сапары менен келгенде жакшы таанышып, ага чейин дагы мен Кытайда бизнесте жүргөндө да таанышкан элек. Анан эң негизгисинен бул кишинин келип ошо иш сапарында биздин больницаларды кыдырып, ошондо Николаевскийдин убагында салынган неврологияны көрүп аябай кейиген да. Кейип, давай канат мен сага жардам берейин, бир неврология салалы деп, анан жерин көрүп ошол жерден анан өзү ошо жоопкерчилигин алып кеткен эле да. Спикерликтен түшкөндөн кийин дагы ошол неврологияны бюджет комитетине барып калды. Ошо неврологияны 58 миллионму канча экенин эсимде жок. Каражатын бүтүрүп, аягына чейин бүтүрүп берди эле да. 2 кабаттуу татынакай акыркы больницалардан болуп салынган ошо Акматбек Келдибековичтин жардамы менен салынып калды. Анан ушул кишиден мен көп жагын өзүмө кабыл алдым. Мисалы, ошол кезде шаарда кыдырып баратып, бул киши мага айтты да, ошо канат, сага элиң өзү жардам бербесе, тазалык менен өздөрү заниматься этпесе, мындай аралашпаса, сага кыйын болот. Ошон үчүн элди уюштура бил, элди демилгелеп, тазалыкка үндө, ишке үндөсөң, ошончолук сенин иштегениңе жеңил болот деп мага бир жакшы бир ой пикирин айтты. Ошону мен өзүмө тутуп алып, ошол кишинин айтканы боюнча болгон аракетимди жасап, чынында мага дагы иштегениме абдан жеңилдик болду да. Эми мен бул киши тууралуу бул бир эле кыскачасын айтып атам да. А так негизинен бул киши илгери налоговойдо, соцфонддо ар кайсы жерде иштебесин, ошол жерде кадрлары бүгүнкүгө чейин бул кишини сыйлап, бул кишини айтып жүргөндөрүн күбө болом. Ошондо бул өзүнүн кол алдындагы жумушчуларына же болбосо ошол өздөрүнүн коллегаларына, коллективине ушунчалык жакшы мамиле көрсөткөндүгү үчүн бул кишини дайым айтып жүрүшөт да. Анан эми мен бул кишинин бир гана жакшы касиети абдан чечкиндүү, сөзүнө бек турган. Анан мындай адамгерчилик жагы, касиети мага абдан жакшы, мага жагат. Бир нерсени убада кылса аягына чейин чыгарын мен көзүм жетет. Анткени мен бул киши менен көп ушул сураныштар болду. Аягына чейин чыгып, ушундай бир мындай, кандай десек, орусча айтканда, ответственный баягы жоопкерчилик менен аракет кылып бергенин көрүп мен абдан ыраазы болгом. Анан эми бул байке менен мен өзүм абдан сыймыктанам. Бул байке менен мына чоң теннисте ойноп жүрдүк. Спортсмен десе спортсмен, күжүрмөн десе күжүрмөн. Эми айта берсе бул кишиге мактоо жарашат. Бул байкени мен сыйлайм. Биздин мамлекетке ошо Акматбек Келдибековичке окшогон инсандар керек бүгүнкү күндө. Мамлекеттин оңолушуна, мамлекеттин мындан ары өнүгүп өсүшүнө бул кишинин салымы сөзсүз болот деп мен ишенем.